Жашоо сүртүмдөрү. Сынак. Эмре Алтуу, Рожда Демирер, Ахмет Курал, Керем Купажы, Тайфун Эрарслан, Замире Зейнеп Касапоулу, Бурак Сатыбол, Дениз Барут, Мерал Асилтүрк, Эфе Караман, конок актер Ешим Жерен Бозоулу жана башкалар. Rejissörü Çağrı Bingüller, prodüseri Cem Tabak. Тартип сактоо комитетибиз жактан алынган чечим боюнча Жаняр, Еткин, Çağlar, Ömür жана Сейфинин мектептен чыгарылуусу туура көрүлдү. Дурну болсо сабактан 3 күнгө чыгарууга чечим чыгардык. Эки күндүн ичинде өздүк ишиңер даярдалат. Жылдын аягы болгондуктан башка мектепке кабыл алынаарыңарга көзүм жетпейт. Мүмкүн кийинки жылы мүмкүнчүлүктү колдоно аласыздар. Айта турган сөзүңөр барбы? Силерди угуп атабыз. Жок агай. Жок агай. Чыга берсиңер болот. Айдалдык. Баарыңарга чоң рахмат. Силерге абдан ыраазымын.
Жанер, каяка барасыңар? Өзүм да билбейм туру. Сейфи кетпе суранам. Айшагүл, сен класска кир. Ушундай да болмок беле. Bir жыл деме кантип өткөрөбүз? Кыйын эле. Өтөрүн өтөт, бирок учуп өтөт. Маңдайыбызга жазганы да. Элди коңшу көчөдөгү мектепке жөнөтүштү. Бизди болсо тозоктун түбүнө жыргап, сонун эс алып атканда. Башка жолу жок беле, агай? Жок болчу эжей. Оңой эле макул болуштуга. Эми буларга эмне болот? Жаңы окуу жылы башталганга чейин сабактардан көңүлдөрү сууп калбаса эле. Балким башка бир мектепте. Балким. Эми сабакка көбүрөөк көңүл бурушат. Же болбосо башка нерселерге ооп кетишеби? Кайдан билейин? Çok karanlık bu benliğim. Tutun beni son nefesteyim. Söyle ruhum söyle, hiç yenildin mi böyle? Düşmemek için hiç atladın mı söyle? Söyle sen de söyle, hiç yenildik mi böyle? Acılar biter diye sen bittin mi söyle? Söyle ruhum söyle, hiç yenildik mi böyle? Балдар, мен муну үй билем айта албайм. Кантип айтмак элек? Эжем ачууланат. Апамдын жүрөгүнө катуу тиет. Досторум, бир жолун таап түшүндүрөбүз. Эгерде бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү. Баары бир айтабыз да. Мезгилди кайра артка кайтара алсак, Достор, билем силер айта албай жатасыңар. Бирок күнөөнүн баары менде. Иним кайра баштабачы. Биз деле жаш бала эмеспиз го. Макул болбой койсок деле болмок. туура айтат. Биз бул ишке баарыбыз чогуу киришпедикпи Еткин. Сен же мен баштадыкпы? Кандай айырмасы бар? Туугандар, ата энебизге кантип түшүндүрөбүз? Бирөөңөр бир нерсе айткылачы. Теманы башка жака бурбагыла. Эч нерсе деп айтпайбыз. Айтпайынан эмне кылабыз? Билбейм. Кайдан билейин? Жумуш таап, иштейбиз. Окуу жылы бүткөндөн кийин класстан өтпөй калдык дейбиз. Андан кийин эптеп бир жолун табарбыз.
Мен макулмун. Мен да макулмун. Эми мындан да жаман нерсе болушу мүмкүн эмес. Туура айтасың. Ушул жерби? Ооба, ушул жер. Айтмакчы, энеңиз конфискация акчасын алып которуп салыптыр. Бери кара. Бул жер мектеп. Кийин менин башыма мамлекеттик иш ачып жүрбө. Сиз кабатыр болбоңуз байке. Мен мүдүр мырза менен сүйлөшүп кайтамын. Мен кирбей эле коеюнбу? Сиздин киришиңиздин эч кажети жок. Мен бат эле сүйлөшүп дароо келип каламын. Макул. Бар. Мен күтүп турамын. Бат эле келем. Метин Бey, Угуп жатам. тиги киши эмне кылып жүрөт? Кайсы киши? Тиги. Кечиресиз, сиз кимсиз? Эмне болду? Тынччылыкпы эмне кылып жатасыз? Өлчөп жатам. Көрүп жатам. Эмнеге? Саламатсызбы, мүдүр мырза? Мүдүр мырза. Келиңиз. Кандайсыздар? Муну алып коюңуз. Мен Невзат Аккүнүглер. Жактоочумун. Жактоочу? Сизге кандай жардам бере аламын? Чынында жардамды силерге мен беришим мүмкүн. Кечиресиз. Бирок кайсы маселеде? Көчүшүңүздөр боюнча? Түшүнбөдүм. Көчүү боюнча? Силерге кыскача түшүндүрүп берейин. Уруксат берсеңиздер, отурсам болобу? Албетте, албетте отуруңуз. Чоң рахмат сизге. Сизди угуп жатабыз. Анда эмесе мындай. Мектебибиздин жери мамлекетке өткөрүлүп жатканда бир аз катачылык болгондуктан менин кардарым мектептин бошотулушун талап кылып жатат. Эмне дейсиз? Кайра айтыңызчы. Эмне үчүн? Германиядан окуучуларыңыз келип жатабы? Албетте. Бул чаташкан маселе. Демделген чайыңыз болсо шашпай түшүндүрүп берем. Армияга барып келген. Бирок биз дагы эле окуучубуз. Мурда окуучу болчубуз дегеним. Тил билген. Тиги англис тили сабактарынан качпаш керек эле. Эмне кылсак, кайра даярдансакпы? Туура иним. Дароо даярданып жиберели. Mr. and Mr. Brown in the kitchen. Бул Браундар ашканадан чыкпай жатса, кантип англисче үйрөнөбүз? Туурабы? Адам деген чыгып жашоого аралашат да. Каяктасың? Ашканадамын. Near the refrigeration. Destination and gone. Californication. Досум, ушундай да жашоо болмок беле? Эмне кылсак, кайра даярдансакпы? Еткин. Не болду? Сага бир нерсе айтайынбы? Бирок акырын. Сен банктагы акчаны айтып жатасың. Туурабы? Ал акчага иш баштайлы деп. Мен антип үмүттөнүп карабагыла. Ал акча кыйын кездер үчүн. Еткин, жинге тийбечи. Бул күнү өткөн кыйын кезде болмок беле. Алла, Жанер мырза. Бул үйгө кирип жатканда да бул күндөн да кыйын күн болот беле дегенсиң. Карачы, ошол күн да келди. Эгер бул күндөн да кыйын күн болсочу, Еткинди өлтүрүп салсамбы? Болушунча токмоктоп, андан кийин таштанды кырып салсамбы? Досторум, бул кезектей тура турсун. Биринчиден жумуш издейли, макулбу? Өзүңөрдү кармагыла. Бейлик түзүндө? Туура айтасыз. Мамлекет ишти кепилдик алат. Конфискация кылат, акчасын төлөйт да менчиктештирип алат. Бирок 2009-жылы бул окшогон сот ишинде жогорку сот жарандын пайдасына чечим чыгарган. Биз да ушул окуяга таянып жатабыз. Анан ошол мүдүр мырза. Кечиресиз, атыңыз ким эле? Салих. Салих агай. Бул маселени жакын арада чечишибиз керек. Тагыраак айтканда, апрель айынын баштарында мектепти бошотуңуздар керек. Билим берүү министрлигине билдирүү, мугалимдер менен окуучуларды башка мектепке которуу сыяктуу иштерди.
Çık işke. Азыр чыгып атам. Sağa emez Kalip. Түшүнбөдүм. Бул жерде түшүнбөй турган эч нерсе жок, Невзат мырза. Чыгыңыз ишке. Дароо бул бөлмөнү бошотуңуз. Мындан да катуу түрдө түшүндүрүшүмдү каалайсызбы? Сиздин деңгээлдеги окутуучу мындай мамиле жасабайт го дегем. Мындан да жакшы мамиле менен түшүндүрөйүм сизге. Бул кандай? Силер деген мугалимсиңер. Силердин үстүңөрдөн мен министрликке арызданышым мүмкүн. Бул эмне дегендик? Балдарыбызды кимдердин колуна тапшырып жатабыз? Ферди мырза, тезирээк кетели. Невзат, мен эмнеге чакырган жоксуң? Кереги жок байке, жүрүңүз. Эмнеге? Жүрүңүз байке, кеттик. Мен мүдүр менен сүйлөшөйүн дегем. Кереги жок байке, сөз түшүнбөйт экен, Кудай. кетели. Жүрүңүз. Ушундай да болмок беле. Ал киши конфискация кылам деп жатса, андан кийин биздин колубуздан эч нерсе келбейби? Кандайсыңар жолдоштор? Министрлик менен сүйлөштүм. Демек маселе чечилди анда. Ай бизди Кудай өз сактады. Сот иши туура чыкты, Осман мырза. Эмне? Бирок мындан жыйынтык чыкпайт. Айтор конфискацияда жаңылыштык болсо, бир келишимге келишиш керек. Мага антип айтышкан жок. Бул кандай? Жылдын ортосунда бизди ишке чыгарып коюшабы? Эми жолдоштор, Билим берүү министрлиги бул маселеде бир жолду табаарын айтты, бирок эң жаман чечимге даяр болгула деп айтты. Темеле гипермаркет ачып аткансыйт. Ташый берсең дагы бүткүдөй эмес. Айдалган жалгыз биз эле эмес окшойбуз. Рыфат байке эмне кылып атат? Бар жайында эле. Жигиттер, келдиңерби? Байке эмне кылып атасыз? Кафемди Ферди акмактан коргоп атамын. Кана, азыраак сүйлөп көп иштегиле. Жүрүп, болла баарын таштып жиберели. Бол. Эшикти жаап коелу. Ай, Пакизе, көрүп жатасыңбы? Чын эле акылдан айнып калдым. Бирок Рыфат байке туура кылып жатат. Мына, сонун болду эми, сонун. Рыфат байке, биз бир аз ашырып жүрдүк окшойт. Ашырган жокпуз. Макул анда. Тетиги Айшегүл эмеспи? Кана каерде? Азыр ширеңди сыгам. Акырын сүйлөшпөгүлө. Балдар, атам билип калчу болсо майдалап эле салат. Өлдүк биз, баарыбыз өлдүк. Айшегүлчү. Пакизе, Эмне болду эже? жанагы Ферди деген уяты жок акмак кайда? Кайдан билейин, дүкөнүн жаап кетип калды. Уят. Кимдин жерине барып бактыйып жаткандан ким билет, бети жок. Чын айтасыз. Сен билесиң, Пакизе, мен мындай адамдарды Кудай Таалам жакшы адамдардын жанатка барышы үчүн жараткан деп ойлоймун. Эмнеге билесиңби? Себеби мындайларга сабыр кылсаң, жанатка сөзсүз барасың, эч бир шарты жок эле. Чын айтасызбы эже? Пакизе? Эже, мен да сөзсүз барат экенмин. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Жакшы, анда мага жаныңдан да орун алып кой. Ай Кудайым ай, баарынан да мага сабыр бере көр. Чайыңар келди. Жаннатка барган атам.
Шашпай тур, Пакизе. Силер 5 мүнөт эс алгыла, мен азыр келем. Балдар, азыр эми чынын айтпасак болбойт. Жанерлер болбосо бул оюнда жеңишке жетише албайбыз. Анан аларды ким кыйнаптыр? Мунусуна четтен ашып кетиштир. Туура дечи. Бирок алардын да бир себеби болсо керек. Албетте сөзсүз бар да. Бирок мектеп жетекчилиги муну түшүнбөйт. Азыр бизди карасаңар. Алар биринчи келишкенде бир каш сууга чөктүрүүгө даяр элек. Эми минтип кайгырып атабыз. Ооба, атандаштыгыбыз бар эле. Бирок китептерде баатырлар жардамга кол сунбай таштап кете албайт. Жаманбы же жакшыбы, эң кыйын учурларда биздин жаныбызда болушту. Эң башта кенен агай. Анда эмесе машыгуудан кийин барып сүйлөшөлү. Эмне болгонун билеличи? Туура. Yüksel, машыгуулар кандай болуп жатат? Кандай болсун? Команданын жарымын көбүн жоготтум. Ордуна ойной тургандар начар. Эмне кылады? Колубуздан эч нерсе келбейт. Айтмакчы, атаандаш команданын машыктыруучусун тааныйм. Ал аябай катуу киши, балдарынан да ошондой талап кылат. Күчтүү спортчулар тарбиялайт. Өзүң деле түшүнүп турсаң керек. Ал кишинин алдында акыбалыбыз начар. Жеңүү үчүн мүмкүнчүлүгүбүз жок дейсиңби? Эми бул команда менен жеңе албайбыз. Андай болсо Пойраздын юридикалык, Бакадырдын спорт академиясы жөнүндөгү кыялдары агып кетет. Тагдыр. Эжей. Агай мугалимдер бөлмөсүндө шашылыш чогулуш болот экен. Салих агай сиздерди чакырып жатат. Баары жайындабы деги? Тынччылык болсо экен. Биринчи балдардын кылгандары. Эми болсо Ферди деген акмак. Акыбал жакында оңоло тургандай көрүнбөй жатат, жолдоштор. Агай, түшүнбөй атам. Макул. Ойлоп көрсөк кандайдыр бир жаңылыштык менен бул конфискация маселеси пайда болуптур. Бирок бул Ферди деген киши ушунча баланын келечеги менен кайсы бети жана эрдиги менен ойноп атат. Өзүңүз көрүп турасыз го, эжей. Андан да ойногонду улантып жатат. Бирок агай, ушундай да болушу мүмкүнбү? Зехра эжей, болор иш болуптур. Эми кандай болсо да болгон иш болду. Андан да Билим берүү министрлиги жаңы мектеп үчүн бир жер таап, курулушту баштоо мүмкүндүгүн айтты. Бирок бул убакыт ичинде кандай чечим чыгат, аны мен да билбеймин. Жок агай, жалгыз гана бети жок. Тарбиясы жок адамдын айынан биз ушунча көп окуучубузду жолдо таштай албайбыз. Таштай албайбыз эмес, таштабашыбыз керек. Карагыла, жолдоштор. Билим берүү министрлиги, достор, колдорунан келишинче жардам беришет. Биз болсо эми чечимди күтүшүбүз керек. Бирок ошол учурда сабактар улана берет. Аз болсо да токтомой жок. Ал эми эмне өзгөрүү болуп турса, мен силерге кабар берип турамын.
Кылганыңар туура эмес балдар. Кантип эле башка жол болбосун. Эгер болгондо Кенан агай же Салих агай бизге айтышмак. Мунусунда биз чектен чыгып кеттик. Бирок биз артка калып бармакпыз. Мектептин аты жазылган табулон силер эмне кылмак элеңер? Үйдүн дубалы бош тургандан кооздой деп чечтик. Мага айтсаңар башка нерселерди алып бермекмин. Эми жардам керек болсо сөзсүз. Рахмат. Керек болсо сөзсүз. Мен жумушка барышым керек. Чай менден болсун. Кеттик балдар. Биз да бараланда. Кеттик эле. Алло, мектептен сени издеп таба албай койдум. Мен үйгө баратам. Элфежей, жок, мен бир аз басып келейин. Мектепте болгон окуучулар маселеси бир аз чарчатып койду. Макул эжей. Анда кечинде үйдөн көрүшкөнчө. Макул, көрүшкөнчө. Жакшы кал. Бир нерсе болду. Түшүндүм. Чоң рахмат. Жакшы калыңыз. Туугандар. Жумуш табыш өтө кыйын экен. Тапкан күндө эмне айырмасы бар? Мектеп жетекчилиги ата-энебизди чакырат. Анан да айдалганыбыз апачык эле билинип турат. Балдар, бул үйдө кандай сонун күндөр өттү? Тартчы бутуңду. Керебеттеги адамдын саны кытайлардын санынан ашып кеткен го? Ооба досум, ашып кетиптир. Туура айтасың. Ашыптыр. Бирок эмнеге ашканын сурасам? Макул, сурап атам чалар. Эмне болду силерге? Кана мырзалар, бул мээден чыга турган сүйгөнүңөрдүн ээсин оодара турган, силерди 21-кылымдын чыган адамы кыла турган бул укмуштуу идея үчүн ачык соодалашууну 10 лирадан баштадым. Ким баасын көтөрөт? Кана? 11. 11 лира деди. 20. 20 лира деди Сейфи. 50 берем. 50 деди. Сат жөрүм. 55. 55 деди, сат жөрүм. 60. 60 деди. 60 берди. Сат жөрүм. Сат. 70 мейли. 70 лира деди. Сат жөрүм. 100. Жигиттер, даратканы меники. Оп. Сен 2 сааттан чыкпай каласың кирсең. Кое бергилечи мени. Уф, туй. Батыраак чыгандай. Чык. Досум, мен эмне кыз болот экенмин? Сен Айшагүлсүң, акырын. Суранам сенде, мени Айшагүл деп айтпа. Акырын сүйлөшпөгүлө. Чаалар, сырттан укмуш эле көрүнүп жатсак керек. Акыркы 2, 3. Ха тети.
Досым, эмне эле бутумду басып атасың? Кечирип кой Айшегүлүм. Дагы эле Айшегүл дейсиң да. Сенден сурандым го. Же андай эмеспи? Түгө үйүбүздү кучактайбыз. Кереги жок, болду дейт. Агай, болду, мен билебейм дедим. Андан көрө маңдайыма жазылганын көрөйүн. Кереги жок, билебейм. Балдар, мектептен айдалдык. А силер эмне кылып жатасыңар? Карасаң, үй үчүн кирип жатасыңар да. Иним, сүйлөбөй турчу. Бул үйдөгү акыркы минуталарыбызды өткөрүп жатабыз. Андан эмне болмок эле? Апа. Апа кем? Угуп атам, Дуру. Тиги мени мектептен жаза алганым үчүн кечирип коюңузчу. Өзүм да өкүнөм. Дуру, мектебибиздин башына түшкөн мүшкүлдөн кийин сенин жазаң эч нерсеге татыбайт. Түшүнгөн жокмун. Мектепти бошотушубуз керек экен. Эмнеге? Себеби мектеп курулган жердин ээси менен колдонуучусунун ортосунда түшүнбөстүктөр чыгыптыр. Бизди ал жактан чыгарууну каалап атышат. Мектептин ордуна жаңы курулуш башташат экен. Бизди кууп чыгышат, албетте. Ал мезгилде баарыбыз башка жактарга кетебиз. Маселенин бирөөсү бүтпөй туруп, экинчиси башталды. Жанер. Болчу эми. Угуп атам. Жанер, жолуксак болобу? Ооба. Үйүнүң эмне болгон, Дуру? Жанер, аябай шашылыш кабар бар. Муну жалгыз гана силер чече аласыңар. Макул, баратам. Макул. Макул, анда көрүшкөнчө. Дуру, шашылыш кабар бар экен. Мен кеттим. Жанер, мектепти жаап коюшу мүмкүн экен. Ай, Кудайым ай, маселени эмне мынчалык чоңойтуп атышат? Жок, силердин айыңардан эмес. Тиги Ферди деген киши бар эмеспи? Ооба. Мектептин жерине байланышкан чатак маселелер бар экен. Ферди сотко бериптир. Эми бардык нерсе анын пайдасына чечилип атыптыр. Анан министрлиги ишти сүйлөшө албай жатканын, чечилгенге чейин күтүшүбүз керек экендигин айтыптыр. Койсоңчу. Аябай жаман болуптур. Ооба. Бардык нерсе чаташып кетти. Козум, мени айтты дээрсиң, окубай эле отурат. Эмнени я? Гезитти, Жездем гезитти окубай эле 2 сааттан бери бир бетти карап отурат Козум. Ай, балдарды ойлоп жатат да, туурабы? Албетте, бири-биринен ажырай албай калышты эле оңой эмес да, албетте. Жезде! Карачы укпай атат, көрүп атасыңбы? Алло! Эмне болду? Жезде, сен жакшы элесиңби? Жүрөгүм кысылып жатат, Айнур. Балдардын акыбалына, андан дагы мектепте болуп жаткандарга. Эмне болуп кетти? Киши акмак болуп чыкты. Бул мектептин жерин бөлгөндө бир маселе чыккан окшойт. Эми мектепти бошотуп окшойбуз. Кандайча? Ошондойчу. Үй кала береттичи. Мен барып келип турам. Жылдын ортосунда Юсуфту башка жерге которбойлу. Көрүп жатасыңбы я? Кайсы бети жок кылмак муну? Мен ачамын. Жаңы кабар барбы, Жезде? Кош келдиң. Салам. Кандайсың, Айнур? Жакшы, сен кандайсың? Мен да жакшы. Ким келди?
Мен келдим. Koş geldin. Hoş geldiniz Elif эже. Кош келдик. Koş geldin. Чоң рахмат. Öt, öt. Айнур бутум чечкен жок. Рыфатым, жүр, биз ашканага барып келели, жүр. Жаңа отуруп атпадык белек. Сонун кылып бадыраң жемекпиз. Ашканага баралы. Ошол жакта бадыраң менен көңүл ачып бересиң. Жүр жаным, кел. Кел. Эмне oldu? Чынында азыр туурабы билбейм. Бирок Айта бер. Бүгүн тозок сыяктуу күн болду. Көнүп да калдым. кел атып Пелинге жолуктум. Сүйлөштүк кичине. Мындай нерселер боло берет дедим. Жаштык сүйүү жаз жамгыры сыяктуу бат өтүп кетет. Кийин аркаңа бурулуп караганда жылмай бестейсиң дедим. Мен бул сөздөрдүн жардам берерине эч ишенбейм. Бирок Негизи жакшы кабыл алды. Ишенген сыяктуу көрүндү. ошого үмүт кылам. Үмүт кылам. Жигиттер, чогулгула тез, шашылыш. Эмне болуп кетти? Дуру менен жолугуп келдим. Кыйын абал болуп атыптыр. Эмне? Кандай кыйын абал? Тиги кафеде акмак бар эле го. Ферит беле, Ферди. Эмне болсо да тиги биздин мектептин жерин жарымы ошонуку экен. Акмак сотко бериптир. Мектеп жакында көчүрүшү мүмкүн экен. Эмне деп жатасың, досум? Тамашалап жатасыңбы сен? Ооба досум, чын эле тамашалап жатат. Биз азыр жашоого таарынып ыза болуп жатпайбызбы? Бул сезимдерибизди бузганы аракет жасап жатат. Дөөрөбө чейиткин. Досум, чын айтып атам, мектепти жоготуп атабыз. Досум, ошондой да болмок беле. Бир жолу болсо керек да. Ооба. Ошо, жокко дейм. Барып түшүндүрүп көрөлү. Баралы да мындай тигиндей дейли. Барбасак да мектеп биздин мектебиз дейли. Жок дегенде бир жолу түшүндүрүп көрөлү. Досум, биз барганга чейин жүздөгөн адам сүйлөшүп көрсө керек. Биз сүйлөшкөндөн эмне чыгат? Эмнебизди жоготмок элек? Менин көп деле үмүтүм жок. Бирок баары бир аракет жасап көрүш керек. Кечки акылдан таңкы акыл. Эмне дейин башка? Буюмдарды чогулта берели. Мен тиги ичкеридегилерди салыштырайын. Эй адам, кафе сасып кетти. Абдан жуттуу кыбырчык кафеси чөп чыттанып атат. Ой, чындыгында абдан сонун чыттанып жатат. Ох! Дөөрбө Пакизе. Абдан жуттуу кыбырчык кафеси үтүр, чөп чыттанып жатат, чекит. Кудайга тобо. Макул бойку. Кудай жалгасын эй. Рыфат? Эмне болуп жатат сага? Эмне жинденесиң? Пакизеге сүйлөмдөгү үтүрдүн ордун түшүндүрүп атам. Жаным, болду. Мынчалык катуу жинденбе, ага да жооп табабыз. Баарыңарга кутман таң. Келди чечим. Эмне? Мага айттыңбы? Эмне жаман көзүң менен карап жатасың? Силер андан көрө мага рахмат айткыла.
эшикке чыгарып салам баарыңарды. Эмне кылып атасың, байке? Эмне кылып атасың? Кулагың жакшы укпай жатабы? Түшүнбөй жатасыңбы? Жактоочу жалдадым. Сот ишин да жеңебиз. Мектепти да алабыз. Ошол замат баарыңарга жол ачык. Эмне? Мектепке асылган бети жок адам сенсиңби? Ай, бети жок дегениң кандай? Байке, демек мектептин жерин талашкан акмак сиз турбайсызбы? Тармалым, мен бул кишини майдалап өлтүрөмүн. Анан түрмөгө отурганда таза кийим, жемпир сыяктуу нерселерди алып келип турасыңбы? Түрк фильмдеринин сериалдарында бар го. Рыфат, Суранам, өзүңдү карма жаным. Кудай үчүн Суранам. Кудай сактасын, бисмилла. Коя бер. Ай, Кудай сактасын. Мен азыр муну салам. Айларын айтканда аптан туруп. Коя бер муну. Коя бергиле. Эсибизге келмейчи Рыфат байке. Ай, Рыфат жаным, жакшы элесиң. Карачы, жүрөгү дүкүндөп чыгыптыр. Микро акма. Келген күнүндө эле кеткен күнү да жөн кечкен жок, Көңүлүм тынч болбой атат. Талашып муштасак да жакшы балдар болчу. Көнүп калдык эле да. Бул мектепке да көнүп калдык эле. Балдар, мындай болгон жакшы эмес. Баарыбызды башка жерлерге жөнөтүшөт. Андай болбой калат го. Туура айтасың. Мектеп бөлүнсө да биз бөлүнбөйбүз, жигиттер. Жанерлер сыяктуу биз да бир үйдө жашайбыз. Эмне дейин? Бир жолун табабыз албетте. Табабыз да, Табабыз. Табабыз албетте. Сен кайда барсаң, мен да ошол жакка барамын. Эме, сен дегеним, силерди айтып атамын. Баарыңарды, силер кайда барсаңар ошол жакка барамын деген мааниде. Мен эле эмес, Пелин, мен баарыбыз бирге барабыз. Макул, түшүндүк. Сенден кутула албайбыз. Эжей? Тынччылыкпы? Кара деңизге кемеңер чөгүп кеттиби? Курмандык көп окшойт. Кандай десек, жанерлер кетти. Мектептин акыбалы демек маанай жок. Чыга элек, жандан үмүт үзүлбөйт. Жүрүгүлө, бир аз тердейли. Болгула? Коя бергиле. Коя бергиле муну, коя бер. Урам десе урсун. Ала турганы да болот. Коя бергиле. Мен азыр бул адамды мууздап салам. Айнурдун айткандары абдан туура. Коя бер. Дүйнө бир микробтон кутулсун. Мен муну муунтуп салайын. Азыр же болбосо, бул мени муунтсун. Бул бети жок түрмөгө отурсун. Балам муну мага айтып жатабы? Байке, Суранам акырын болчу, откомай койбай. Пакизе, бир стакан суу алып келчи байкеге. Байке, болду. Жинди кылды мени. Адамга сабыр калтырбады. Уктуңарбы балдар? Мектептин жерине көз салыптыр эмеш. Тойбодуңбу сен эмне? Тойбодуңбу? Жедиң бардың дер сени. Ал меники, бул меники. Уктук байке, уктук. Биз да ошол үчүн келгенбиз, сүйлөшөлү деп. Ферди байке. Мен карасаңыз, байке деп жатам. Сыйлап атам. Эмне десең ошо де. Мектеп дейсиңер. Ошо киши менмин. Сура. Бул канча? 3. Эмнеге? Акыл эсиң ордундагы же ордунда эмеспи текшердим, байке. Сиз өзүңүздү кимди ойлоп жатасыз? Жылдын бүтөөрүнө аз эле ай калды. Ал мектепте канчалаган окуучу бар? Сиз билесизби аны? Анан ушул сен ал жакты бошотсоң жүздөгөн окуучу окуй турган жайы жок калат. Университетке тапшырам деген канчалаган окуучулардын тагдырына балта чаап жатасыз. Бардык аракеттери талаага кетет. Кантип жетишет. Жетишет балам, жетишет. Ден соолук жайында болсо эле баарына жетишет. Байке, ал 4 убал менен чатырдан турган имарат эмес да. Бул мектеп менен окуучулардын көңүлдөрү тушалган. Мен көңүл тушоосу дегенге түшүнбөйм. Мен бир гана бала тушоосун билем. Байке, чынында сен азыр маселени башка жагынан карап атасың. Айтор таптакыр тиешеси жок жактан. Негизи мен айта турганымды айттым иним. Анан мен азыр сыртка дүкөнгө чыгып баратам. Ала турган нерселерим бар. Теге сатыла турган оокаттарды карай тургула. Оокаттары да. Буларга тийбегиле. Булардын баары саналуу. Акчасын тиги кызыл чачтууга төлөгүлө. Сага айтып жатам. Эсебин сенден алам. Жакшы калгыла. Кызык адам экен. Макул анда балдар. Бекерге күч коротпогула. Күйгүздү го чиркин, күйгүздү го.
Менде да ушундай болот агай. Кыжаалат болгондо дароо эле табытым ачылат. Аш болсун эжей. Ай, эч жакшы болбоду. Аябай сагынам го. Мен да сагынам. Сизди, окуучуларды, мектепти. Негизи мен мектептин тазалык деңгээлин айтып жатканмын. Айтор аракеттенесиң, тазалыкты бир жерге чейин алып келесиң, андан кийин колдон кетип калат. Эми башка мектепке барып, жаңыдан башташым керек болот. Таң калтырасыз да агай. Бул жакта мектеп бөлүнүп жатат. Сиз эмне үчүн эле күйүп жатасыз? Мен кичине көңүлүңүздү ачайын деп, жакшы бир тамаша кылайын деген болчумун. Эже, момпосуй? Эмне болду агай? Оң колум менен кармадым, сол колум менен кармайынбы? Кичине тиштесем болобу эже? Мен тиштеп койдум. Жей бересизби? Макул. Эже, бул мектепте жалгыз гана окуучулар эмес, биз да көптөгөн нерсе үйрөндүк. Кармачы гана, карма. Бекем карма. Кая береми. Эми каалаган бага. Колумдан өпкөн гана кишиге сатамын бул жерде. Жок. Мындай болбошу керек. Токтой турчу. Дагы эмне кылып жүрөт? Балам, эмнеге жылдык тапшырманы аткарбай атасың? Эмнеге бир жумадан бери тапшырмаң даяр эмес? Салих агай. Азыр эмес, Галип, кийин. Бара кой эми. Зехра эжей. Азыр эмес, Галип. Бир нерсе болду. 353, 351. Эмне кылып жатасың бул жакта? Эч нерсе, жеримди өлчөп жатам. 353. Бери кара. Дароо бул жерди таштап кет. Жок ай. Тоодон түшүп бактыны кууп жатасың. Канчага келдим эле? 353. Жинимди кайнатпа менен, кет бул жерден. Жинин кайнатып жатырмынбы? Мага карайыным. Мен сот ишин уткандан кийин силер чыгасыңар эшикке. Мен сага бир нерсени айтайын. Колумду өпкөн кишиге бул жерди сатам. Анан да өзүм каалаган акчага. Кааласа турак үй курат, кааласа бийик үй курат, кааласа комплекс кылат. Андан кийинкисине мен эч кийлигишпеймин. Макул иним, киришпе. Соттун жыйынтыгы чыксын, ошондо келесиң, түшүндүңбү? Окуучуларымдын да, мугалимдеримдин да тынчын алганга акым жок. Тынчын алганга акым жок имиш. 353. Негизи силер менин тынчымды алып жатасыңар. Бул жер меники. Сен кетесиңби же кетпейсиңби? Кетпеймин деп эсептейли. 353. 353 деген эмне? Жеримдин чарчы метри 353. Уруксат берсеңиз агай. Кечириңиз, 1024. 572, 762, 14, 37, 1253, 1648, 1072. Галип, эмне кылып жатасың? Агай, эмне кылып жатканды азыр көрөсүз. Байке, сиздин жанагы саныңыз канча эле? Санбы? 600. Ай, башымды айландырып салдыңар. Унуттуруп койдуңар санды. Мени карагыла. Мен азыр кетип жатам. Бирок бар го, кайтышым укмуштуу болот. Баарыңар көрөсүңөр. Оба жаным, бол эми бол. 300, 500, 300, 500. Кудайым-ай. Чай коюн багай. Кой, Галип, кой.
балдар үйдө буюмдар салыштырып атып аябай жаман болдум. Костюмду сумкага салып атып кечке караштык. Ким менен? Костюм менен. Тиги жакасында белгиси бар го мектептин. Ондер толга. Кандай десем, сумкага салып атып жаман болуп кеттим. Чын айтасың. Өзүмдү дайыма мектепте окугандай, дайыма ошол жерде жашагандай сезем. Мындан мурунку жашоом жоктой. Мен дагы. Ар бир нерсенин аягы болот экен, туугандар. Жок, эмне иш кылабыз? Ал да белгисиз. Кайдан билейин үйдөгүлөр эмне дейт? Мектепте калабызбы? Үйдө эмне кылабыз? Белгисиз саны көп теңдеме сыяктуу. Билесиңби, математикадан жооп бер десең жооп берем. Бирок ушул суроого жооп бер десең, абуу деп асманга карайм. Досум, муну Эйнштейнден сурасаң, ал да жооп бере алгыдай эмес. Күнөө бизде. Чектен чыгып кеттик. Чегиртке сыяктуу бир секирдик, эки секирдик. Акыркысын билесиңер. Аны айтпай эле коеюн. Болду кылачы, өзүңөрдү көп күнөөлөй бербегилечи. Жок, эшекти кылдык. Кенан агай да катуу тарынтып алдык. Ушулардын эч бири болбой эле койгондо. Антип айтпай жүрчү, Жанер. Адам жашоосунда болгон нерселерден сабак алат эмеспи? Эгерде биз таанышпаган болсокчу, бири-бирибизди эч көрбөгөн болсокчу, мен сени көрбөгөнүмдө урушпаганыбызда ушунчалык катуу сүйөт белек? Кенан агайды, Метин агайды тааныбаган болсокчу, ушунчалык ачуу таттуу учурда жашадык. Мен сени менен болгон күндөрдөгү эң жаман кездерди ойлосом да, эч качан өкүнөм деген жокмун. Себеби сен менен болдуң. Еткин, Сейфи, Айшыгүл, Чаалар, Өмер, баарыңар. Силер менин дагы, мектептин дагы байлыгы болдуңар. Жана эч ким бизди силерден ажырата албайт. Эч кимдин буга күчү жетпейт. Албетте, силер өзүңөр эле каалабасыңар. Кичинекей кезимде атам кумдан ак сарай жасаганды үйрөткөн болчу. Кумдан ак сарай жасоо көп убакыт керек. Бирок мен чыдамсыз элем. Шашма элем. Бат зеригип кетчүмүн. Бир жагынан атама жагайын деп аракеттенчүмүн. Бир күнү таң атпай турдум да абдан чоң тоодой ак сарай курдум. Ал күнү деңиз ушунчалык тынч болчу. Кийин жок жерден абдан катуу толкун келди. Ошол учурда атам ак сарайды көздөй келаткан. Ал катуу толкун тоодой ак сарайды бир заматта бузуп кетти. Агай, билемин, сиз көп эмгек жасадыңыз. Айтор, албетте барыбыз бул мектеп үчүн салым коштук. Бирок сиздики башкача. Айтарым, сиз үйүңүзгө караганда мектепте көбүрөөк убакыт өткөрдүңүз. Билбеймин, агай. Балким мындан башка дагы бир жолу бар чыгар. Теге айтышат го, таң аткача бир нерсе болуп кетиши мүмкүн деп. Ак сарайым бузулуп жатат, эжей. Экинчи жолу сарайым бузулуп жатат. Таң атпай министрлик менен сүйлөштүм.
ишибиздин акыбалы кыйын. Ошондой турбайбы? Жашоо кандай кызык нерсе. Туурабы эжи? Бир канча ай мурун мүнөзүбүз келишпеген Кенан мырзага Метин бейге көнүп калдым эле. Мен дагы. Эми болсо баарыбыз башка жактарга бөлүнөбүз. Ооба. Андан да кээ бир нерселер орто жолдо калат. Бул жака келгиле. Эй балдар, сейилдегиси келгендер жээке барсын. Бул эмне деген оюн? 70-теги чалдар да силерден жакшы ойнойт. Эжей, оюнду жеңсек да жеңбесек да эмне пайда? Эмне? Калп эже. Мейли оюнду жеңдик дейли. Эртеси күнү мектеп бошотулса эмне болот? Бекерден кетмей чабып атабыз. Жакшы, абдан жакшы. Эч нерсе боло элек так байракты көрсөткүлө. Кааласаңар ойнобой коёду. Биз үмүтсүз командабыз дейли. Эмнеге? Себеби мектеп таркашы мүмкүн. Ооба. Же кайдан билейин? Эртең дүйнөгө метеорит түшөт. Балким баарыбызды машина уруп кетет. Балким мындай болот, балким андай болот. Ай, балкимдер менен жашоо уланмак беле. Мени карагыла. Эртең ал оюнга чыгасыңар, же чыкпайсыңар. Мен да силерди адам деп эсептейин. Эми чыккыла. Азамат. Көздөрүмө жаш айланды. Сен бөбөктөргө адабият сабагында окутуп баштадың окшойт. Бул жакта эмне издеп жүрөсүң? Ачууланып жатасыңбы? Оюн боло турган залыбызды көргөнү келдим. Дароо жинденбей эле кой. Кимди алдап жатасың сен я? Оюңда мени бурчка камап шылдыңдаган жатасыңбы? Жок, анткен жокмун. Албетте сөзүңдү угуп калдым. Жыгылган кишини ансыз да тепкилегим келбейт. Мени кара. Мен жыгылбадым. Биз жыгылбадык. Муну эсиңден чыгарба. Ал мектепти мен биринчи болуп бүтүрдүм. Сен экинчи болчусуң. Бул дайыма ушундай болгон. Сени менен оюнда көрүшөбүз. Көрүшөбүз. Туура эмес учурда келип калдым окшойт. Сүйлөшкөн жигитиң менен урушуп жатасыңбы? Сүйлөшкөн жигитиң? Түшүнбөдүм. Тиги чыгып кеткен бала. Сен жигитиң эмеспи? Ал бала? Жок ай. Жакшы. Жакшыбы? Жакшы дегеним жакшы. Неме мен ал бир жакта, сен бир жакта кандай десем экен? Болбойт деп ойлодум. Карачы келбетин. Ал Яшар. Досум болот. Айтор дос болуп да эсептелбейт. Ал экөөбүздүн ортобузда кандайдыр бир атаандаштык бар десем болот. Мурунтан бери дайыма ушундай ойдо келди, умтула берет. Эртең ойной турган команданын тренери экен. Акылыбызды билип калыптыр. Атайын келип, мен жиниме тийип кеткиси келиптир. Сен анын жагын жапсаң керек. Бүтүрдүм албетте. Кыжалат болбо. Жигиттер, тиги Фердин эмне кылабыз? Эми Кывыржыкыс кафе бизнесинин атын алмаштырып, Элим көчөсүндөгү коркунуч кафеси деп атаганы калдым окшойт. Ал киши өтө эле көп баратат. Байке, колубуздан эч нерсе келбейт окшойт. Анын оюндагыдай болот, айтканы болот. Мен туура эмес айтып алдым окшойт. Келесо. Жок дегене кетип атканда мектебибизге пайдабыз тийсе гана,
Айтор ушунчалык керексиз ишке башыбызды иштеттик. Эми ушундай жерге келгенде фыс деп бензин үстүгөндү. Досум, албетте бир жол болсо керек. Чын эле килейген ушул өмүр толгай лицей жабылып калабы эми я? Бар, уруксаат бергиле. Мен аны өлтүрөйүн. Мен түрмөдө жатканда Айнур мени карайт. Силер болсо Айнур эжеңерди карап турасыңар. Ошентип жашап турабыз. Руфат байке, суранам сизден, дөөрөңүзчү. Мен оюма бир нерсе келип жаткансыйт. Аха. Жакшылап жашыңлап алдар. Тирүү кылмыш аппараты иштеп баштады. Кудай тобо, мындан 2 мүнөт мурун мектебибизди куткаралы. Балким пайдабыз тийип калат деген сен эмес белең, Жанер мырза? Туура досум, мен айттым, бирок менин квотам толуп калды. Мен мындан кийин кылмыш жасай албайм. Жок болду, бейбаштык жок, бүттү. Ай досум, токточу. Бала планын айтсын. Айта бер, иним. Макул, анда айтсын. Кылмышты көрдүм. Не? Достор, башка жолубуз жок. Мунун мээси айланып калыптыр. Буюрса баары өтүп кетет. Балдар, жашы жетпегендер уруулуктан эч кандай жаза албайт болуш керек. Мектепке кайра эле кайтып келебиз деп ойлойм. Мен ошондой ойлойм. Досум, сен эмне деген өзүң угуп атасыңбы? Балдар, мен чын эле тамашалаган жокмун. Силерден суранам. Мен уксаңар, кийинчерээк мага рахмат айтасыңар. Мындай. Кандай идея экен? Эң башында болбойт деп аттым эле. Бирок менимче болот окшойт. Атаңдын көрү, бул нактаа уюшкан кылмыш маселеси. Мен да жарайт деп ойлойм. Мен да билбейм, болобу болбойбу. Болот, суранам. Ишенгиле мага, досуңарга ишенгиле. Бирок дагы жардам керек болушу мүмкүн. Таптык. Салам балдар. Ах, изделген кан табылды. Жылдыр отургушту. Отургула. Кудайым-ай, башыма дагы бир караң күн түшмөк беле. Бул кандай караңгы болду экен, Рыфатым! Узун чоң дүйнөгө барып атып, бир кара сен батпадың. Рыфат байке! Ой, Кудайым-ай! Байке, бул оюнун баш каарманы сенсиң. Кичине эле жаңылышсаң, бардык планыбызды жок кылат. Дөөрбө. Мындай маанилүү иште Рыфат Санжакылы жаңылганын ким көрүптүр? Ким көрүптүр? Билбейм. Эч ким көргөн жок. Силерди үйдүн арачыларынан куткарган ким? Мен, жатакананын мүдүрүнүн ролун, мектепте мүдүрдүн ролун ким аткарды, я? Мен чынында чыгаан актер окшойм. Ооба байке, ооба. Рыфат байке, аш байке. Нени? Ичиңди. Ал эмне? Кан. Неме? Тамат. Помидорбу, калемпирби? Байке, эмне айырмасы бар? Аябай чоң айырмасы бар. Көрүнүш саптарында таасир берет. Помидор экөөнү аралаштырып жибергенде сонун болмок. Жакшы көрүнмөк ошондо. Анда эме кылалы байке. Анда биз буга анар кислотасын кошуп алалы да. Анда болот. Элдер, баары жайына. Байке, ач. Ай, кетти, тоодой күйөм кетти. Тоодой десе болобу. Тигинни тоодот. Эмне болду? Жактырбадыңарбы? Жердин түбүндө дагы ушунчасы бар. Даяр байке. Кандайсың жээним, жакшыбы? Азыр бир аздан кийин сага жээнди көрсөтөм. Тынччылыкпы? Жеңебизге эмне болду? Келечекти көрүп аткандыр. Келечекте боло тургандарга ыйлап атат. Бар, сеним, башың жайындабы? Жинди болдуңбу? Эсиңди жоготтуң. Мага эмне болсо ошобуз. Тогундан атам. Эмне үчүн? Досум, Рыфат байкедей адамды табыш оңой эмес. Рыфат байке күндө эле өлбөйт го.
кантип толкунабай коеюн? Макул Еткен, өзүңдү карма. Рифат, кетме! Тармалым, бул эмне кылганыңыз? Эмне кылайын, күйөөм менен коштошуп жатам. Тармалым, бир кабин жерди бузуп саласың. Болду эми, Күчтүү бол эжеке, күчтүү бол. Келгиле элдер, келгиле. Кара көз калбасасы, сырлары бул жерде. Курсаңар үчүн даяр тамак. Абдан сонун сөз турбайбы? Курсаңар үчүн даяр тамак. Дагы эмне болду? Кет бул жактан. Башымды оорутпай жоголчунар. Байке, бул кафеден азыр такыр кетесиң. Мен уктуңбу? Ай, мунун эмне? Ай, болду, ай, алнары. Ай, антпе, токтот дедим. Жөн, кое бер. Кое бер. Кое бер. Кое бер деп жатам, кое бер. Кое бер колумду. Кое бер дедим. Кудай. Öldüm. Kılmıştı Mıkaççısınız siz. Emne kıldınız? Adam öldürdünüz. Mıkaççısınız siz. Emi mıkaççı. Öldünüz siz. Жоқ дегенде 20 жыл аласыз. Мен милиция чакырайын. Кыздар силер эшик жакты карап туруңар. Тиги акмак качып кетпесин бул жактан. Кандай немесиз? Siz Rıfat Bayken'i öldürdünüz. Rıfat Bayken'i. Ömür boyu oturasız. Жеңилдик жок, жеңилдик жок. Биз болсо күбө өтөбүз. Балким өлүм жазасын алаттырсы, Тооба. Мындан башка жолу жокпу я? Жактоочу жалдасакчы. Бул жерде жактоочу эмне кыла алмак эле? Күйдүңүз сиз. Эгерде жашыңыз 18ден төмөн болгондо аз жаза алмаксыз. Чын элеби? Ошондойбу? О, ошондой. Өлдүңүз Байке. Силер канча жаштасыңар? Мен 17 жаштамын. Демек, силер менден азыраак жаза аласыңарбы я? Кафени жана мектепти өз ордуна коюңуз. Кылмышты мойнума алайын. Андай кылба досум. Жаштыгыңды бузуунун кереги жок. Бул мыкач адамды коргобу? Досторум, мен бул мыкачыны коргобой элемин. Силерди коргоп жатам. Келечегиңерди. Силер үчүн өзүмдү курман кылып жатам. Мага караңыз, Ферди мырза. Кафени жана мектепти өз ордуна койсоңуз, баарын мойнума алам. Макул, макул. Ойлонуп көрөйүн болобу? Макул, ойлонуп көрөйүн. Макул Байке. Сиз ойлонуңуз. Чечимиңизди чыгарыңыз. Биз сизге 3 күн убакыт берели. 3 күн. Ооба, ойлонуңуз. Эч кыйынчылыгы жок. Ансызда бир аздан кийин милиция келет. Милициябы? Ооба. Милиция дагы эле келелекпи? Мен аябай тажап кеттим. Кудай ай, ана силер бакырбагылачай. Башым ооруп кетти. Ялайды ана күн алыс күйөөм өлүп жатты беле, бирок сен тириле бергин. Мен сага көрсөтөмүн. Мен анда тирилбей эле коеюн. Биротоло өлүп калайын. Мына өлдүм мен. Кудай сактасын, жете тойдогон. Алла, кайда жүрөт бул кыз? Апаңбы? Ой, макул, ушул милиция келсинчи, Рыфат Байкенин мыкачысын алып кетсин, анан чалып коем. Алло, Дуру. Кызым, кайсы мыкачы? Алло. Рыфат Байке жаш болчу, көз алдыбызда өлтүрүп койду. Байкуш Айнур эжени карачы кыйналып атканын Байкуш. Алло, кызым. Алло, Дуру, жооп бер телефонго. Алло. Байкуш, адамды өлтүрдүм. Телефонум алынып калыптыр да. Апам бардык нерсени укту. Койсоңчу. Ал кумурсканда тарынчу эмес. Алла. Макул жигиттер, макул. Келиштик анда. Келиштик, макул. Жанагы бойраздар кайда жүрөт? Тажап кеттим мен. Рыфат акыры. Оп, каяка? Биз билдирүү алдык.
кишини бычактап салышыптыр. Ооба офицер мырза, баарыбыз күбөбүз. Мени күйөөмдөн ажыратпагыла. Комиссар өлүп калыптыр. Кайдагы өлгөн? Ойду келди сүйлөбө. Эжей, кайгыңызды түшүнүп жатам. Бирок бир аздан кийин кылмыш болгон жерде изилдөө башталат. Өтпөй туруңуз. Хакан кое бер, мен өтүшүм керек. Офицер менен кандай сүйлөштү билбейт окшойсуз. Суранам, олтуруңуз. Ай сен жиндисиңби? Кое бер дедим мен. Суранып атам. Эжеке, күчтүү болуңуз. Пакизе, Рифаттын эски аллергиясы бар, бетин ачып коюшубуз керек. Аллахсыз. Не кылам мен? Каяка барам мен, Кудайым ай. Мындай коркунучтуу кылмышты кимиңер жазадыңар? Кимиңердин колуңар барды? Айткыла. Мен кылдым. Түш алдыма. Элдин көзүнчө адам бычактап салуу кандай экенин көрөсүң. Досум, не, илебайсыңбы? Апа, мен эмне кылам? Каяка барамын? Калдым бул жалган дүйнөдө. Абыртпачы. Кетти менин тоодой жигитим Сейфи. Абыртпасаңчы. Бул кишилердин баары чындыктын күбөлөрү. Андан дагы бизде тартылган видео бар. Эгерде эртең сот ишин жаппасаңыз, Сиздин кылмышыңыз боюнча иш козголот. Сотто ушунча көп күбөлөрдүн сөзүн укпай кое алышпайт. Баары түшүнүктүүбү сизге? 1 мүнөт. Балдар 1 мүнөт. 1 мүнөт күтө тургула. Алло, Невзат? Иним, менмин, Невзат, жап. Иним жап. Мектептин сот ишин жаап сал дейм. Жаба бер. Ишиңерне жаап сал. Сонун алдадык акмакты. Сонун алдадык. Сонун. Балдар, дуру. Бул жерде эмне болгон мага ким түшүндүрүп берет? Кириңиз. Саламатсызбы, урматтуу мүдүр? Караңыз, Невзат мырза. Кайрадан баягы нерсени айтып кыжалат кыла турган болсоңуз, биз баарын билебиз. Билим берүү министрлиги менен сүйлөштүк. Бардык нерсе жөнүндө кабарыбыз бар. Кааласаңыз муну кофе ичип отурганча сүйлөшөлү. Галип, тузду кофе алып кел. Тузду эмес, кечириңиз, таттуу. Мүдүр мырза, менин кардарым Ферди мырза менен жүргүзүлгөн байкоолорубуздун натыйжасында... Невзат бей, маселеге келели. Келели. Кардарым бул жер үстүндөгү жапжаш келечегибизде билим алуу укуктарынан ажырабасын деп, балдарыбыз жылдын ортосунда жолдо калбасын деп, сынак аз калган мезгилде кыйналып калышпасын деп кылган иштеринен баш тартты. Түшүнбөдүм. Алыңыз, папкадагыны окуңуз. Кандай кардарым бар экенигин сиз да көрүңүз. Галип, эмне кылып жатасың? Мен орточо таттуу ичемин, билбейсиңби?
Кофе жактоочу мырзаныкы. Жакшы экен. Аш болсун. Мындай болгону жаман болду. Баары жаңы эле башталып жаткан. Бири-бирибизди аябай кеч таптык. Бирок өтө эрте жоготуп жатабыз. Негизи бир жылда бир күнү баарыбыз бир жерде чогулуп, эски күндөрдү эстесек болот. Тиги түрк фильмдериндегидей кылыппы? Бизди бул акыбалга алып келген тагдырга капа болом. Ай, мындай болсо туберкулез менен ооруп калам го. Анда эмесе, жолдоштор. Кандай айтышымды да билбей жатамын. Айта бериңиз, Салих агай. Биз даярбыз. Макул. Эми жолдоштор. Маалымат ушундай. Бул жерде калабыз. Эмне? Чын айтып жатасызбы? Ооба, бул жерде калабыз. Эч жака көчпөйбүз. Бул кандай болду? Жердин ээси бул жердин акысынан толугу менен баш тартып. Суранам, баарын башынан айтып бериңизчи. Белгинече ишениңиз. Мен дагы билбеймин эмне болгонун. Анда мен билет окшоймун агай. Бизди белгисиз баатырларыбыз куткарды. Кантип? Ким? Жанерлер. Албетте, Поyrazlar да жардам берди. Кече Рыфаттын кафесинде. Ал кишини көндүрүү үчүн Рыфатты өлтүрүштү. Эмне? Жолдоштор, чындап өлтүрүшкөн жок, албетте. Оюн үчүн. Бул узун окуя. Башынан айтып беришим керек. Укмушсуз да. Коркутуп жибердиңиз бизди. Окуяны башынан айтып бериңизчи. Кеттик, балдар. Жүргүлө, кеттик. Болду Еткин. Болду эми. Болдучу. Балдар, эшиктен сыртка чыкканга чейин эч ким ыйлабасы макулбу? Анан каалаганыңарды кылгыла. Кутман таң. Кутман таң. Эмне болду? Баскетбол аянтчасын эс алдырайын дедиңби? Силердин бөбөктөр көрүнбөй жатат го. Бул жактабыз, тренер. Эми бар, балдарыңды чакыр. Ким эс алып жатканын баарлап көрөлү. Көрөбүз. Барып даярдангыла. Макул.
Мен бул жактан кетким келбей жатат. Эч кимдин кеткиси келген жок досум. Бирок кетүүгө мажбурбуз. Бул жерде өткөргөн күндөрүбүздү унутканга мажбурбуз. Башка жол жок. Токтой досум. Жинди болбу? Токто досум. Кел бул жолбу. жакка. Кел Жинди бул болбу? жакка. Балдар токтогула. Буюмдарды унутуп турубуз. Туура айтат. Баргыла. Бирөөңөр жардам бергиле. Кудай то, сен жардам бербейсиңби? Досум. Мен ал үйгө кирсем чыга албай калам. Мен дагы. Мен эшиктин алдына туруп турам. Эме алып келет. Еткин баарын алып чыгат. Акыркы жолу үйдү көрүп алсын эми. Азыр мектепке бараткан сыяктуу кылып, үйүнүн алдынан өтөбүз. Ишенишпейт. Ишендиребиз Айшыгүл. Аларга ишендирүү үчүн башка жолубуз бар бекен? Жок. Менимче да жок. Бас. Кана эмесе. Бул жер басып алууну күткөн бир шаар. Силер болсо каарман аскерсиңер. Чынында ата-андашыбыз аябай күчсүз. Бир муштум менен жерге жыгыла тургандай күчсүз. Бирок баары бир силер аларды тең катар көрө бергиле. Бир аскерге жалгыз гана ушул жарашат. Кана, көрсөткүлө өзүңөрдү, арстандарым. Эже, мушташалуу. Кереги жок. Эже, азыр сабап салалы, баары бүтөт. Ооба эже, токмоктоп салалы. Жигиттер, силердин суранычым, чыныгы бир спортчу катары мырза жигит чыныгы спортчу сыяктуу ойун ойногула. Каршы командадагы ойногондор силерге душман эмес, ата-андаш болгондугун, бул жердин спорт залы экендигин унутпагыла. Бүтүрүү сигнал болгондо жыйынтык кандай болсо да кол узатасыңар. Түшүнүктүүбү? Эми болсо оюнга. О, таксиге отура турган акчабыз барбы биринчи? Ай, Кудай жазаңды берсинчи, Еткин. Кудай жазаңды берсин. 40 000 лиралык байлык туруп, бизди жокшулукта жашаткан Еткин. Биздин үстүбүздө булжуктөр болсо да акчанын жүзүн көрсөтпөгөн Еткин. Кылмыш аппараты чыккынчы болгон Еткин бол. Кулагың угуп жатабы Еткин мырза? Ук. Өзүңдүн досторуң үчүн акчага саткан Еткин. Ай жигит ай. Эмгеги жокко кеткен байкушум. Жалгыз гана достор үчүн аракеттенип, досторуна жаман көрүнгөн Еткин. Аяттың ай, курмандык Еткин. Тур болду эми. Досум Еткин, сен ушул акыбалың менен жума намазына чыккандарга барсаң, көп акча таап келесиң, нан урсун. Кандайсыңар? Жакшы эмеспиз. Билебиз. Тур эми. Бейтин кайда? Салих мырза чакырды. Жанарлар жөнүндө сүйлөшөт окшойт. Ошондойбу? Балдардын маанай кандай? Өзүң көргөндөй, өтө жаман.
Кириңиз. Агай чакырыпсыз. Мети мырза. Сизден бир нерсе сурансам болобу? Ооба, албетте. Сизден сурарым, жанерлерди таап, мектепке алып келесизби? Жанерлер дейсизби? Тиги документтерин чогултуп жөнөткөн окуучулардыбы? Жок. Агай. Мети мырзам, мен бирөөгө документтерди карматып жөнөткөнүбүздү эстей албай жатам. Андан да мектебибизди Ферди деген баледен куткарган окуучуларга документтерин эмес, ардак кагазын беришибиз керек да. Туура айтасыз. Мырзам, суранам, болуңуз, эч убактыбыз жок. Иш илгери, агай. Жардамыңыз менен иштер илгери болот, мырзам. Эми бир аз жылмай калачы эми. Мектептен айдалдык Туру. Кантип жылмаябыз? Мынтип. Бизде жылмая турган акыбал калдыбы? Мен азыр ичимден ыйлаганы менен бир аздан кийин муунуп калышым мүмкүн. Жаным менен ичиңден ыйлап жатасыңбы? Сен ушул жерден колумдагы менен бир урам, ичиңдин баары канап кетет. Туура айтасың. Мага асла бербегилечи. Эки дүйнөдө ыраазы болоюн. Сүйгөнүмдү капа кылбасаңар, мен да ыраазы болмокмун. Коштошуу мезгили. Болгула. Охи, биздин маршрутка эмес турбайбы? Эмне болду? Салих бей эмне деди? Эч нерсе, документтер жөнүндө. Балдардын маанайлары начар. Жашоо ушундай. Жеңиши да мүмкүн, жеңилиши да. Келечекте түшүнүшөт. Албетте толугу менен үмүттү жоготпош керек. Эмне деген турасың? Жакында түшүнөсүң. Кана келгиле балдар. Эми оюнга.